Жана шылдыңдагандары боюнча Жогорку Кеңеште этика комиссиясы бар. Ага да кайрылабыз. Булар кечирим сураш керек, элден чөгөлөп кечирим сураш керек. Урматтуу Садыр Нуркожоевич. Толкуган толкундуу көлдүн кулунусуз бир жакшы толкуп коюшуңузду. Жогорку Кеңеш макул болуш керек, жобосо кетиш керек. Жобосо президент сунуш кылды, өтүш керек. Жобосо президентке да ошондой мамыл болуп калат да. Жогорку Кеңешке өтө наразычылыктар акыркы күндөрдө биздин курултайчылардын арасында өтө көбөйүп кетти. Садыр Нуркожоевич, мына азыр сизге эле калуу, азыр ушул жерде депутаттардын санын кыскартуу боюнча жалпы кыргыз эли. Урматтуу Садыр аба, өзүңүз көзөмөлдөп ушуга аягына чейин толук Биздин бүгүнкү көйгөйүбүз ушу өзүбүздүн президенти Садыр Нуркожоевич кайрылалы деген келдик берге топтор чогулуп, мен өзүм Жумабеков Канат Мамытович Таластан. Көйгөй аябай көбөйдү. Президенттин өзүнүн демилгеси менен 22 пункт бар эле. Аны алып отурушуп, азыр 15 пунктка түштү. 14 пункт десек болот. Акыркы 15 бул чечимди бекитүү. Анан мен ушул жерден аябай өзүм да бир таң калып турам да. Бул жагы кандай болду, эмне болду деген суроолор эл журттун баарында болуп атат. Депутаттар ошол комитеттен кийин биринчи окууда каралганда курултайдын делегаттары мурда президенттин демилгеси менен 3 жылдык болчу, азыр болсо 1 күндүк кылды. Анан ал жерден ачык эле сөздөр сүйлөндү. Келгиле дагы чырк этип сүрөткө түшкүлө дагы кечинде тарап кеткиле. Ошону менен азыр биз элдердин баары аябай нааразы болуп тургандай болуп турат. Курултайдын делегаттарынын баарынын ичинде ар кандай кейиштер болуп турат. Анан биздин кайрылуубуз урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз ушу өзүңүздүн демилгеңизди колдоп, ошол 22 пункттун баарын калтырып, 3-чү окууга жөнөтпөй, вето коюп берсеңиз, кайра бул законду артка кайрылсаңыз, бул жагындан эми кандай болуп калат? Бир күндө эртең менен келип кечинде кетип калганда ал наказдар бар, аны аткаруучу кишилер бар, аны карай турган кишилер бар, сурай турган кишилер бар. Биздин ошол суранычыбыз вето коюп, кол коюп артка кайрылсаңыз. Саламатсыздарбы? Мен Ысык Көл областынан курултайдын биринчи чакырыштын делегаты Мазымканов Атабек. Урматтуу Садыр Нуркожо уулу, биздин көз карашыбызда өзүңүз баштап ошол 22 пункт менен сунушталган долбоор, курултайчылардын долбоорун өзүңүздүн буйругуңуз менен чыгарып бердиңиз эле. Ошондо бир эрдик кылып, ушул курултайчыларды, делегаттарды чогулттуңуз эле. Буга чейин менин көз карашымда туура жакшы иш кылып келгенсиз. Көп жерлерде өзүңүздүн баягы эркиңиз, күчтүүлүгүн көргөзүп, өзүңүз чечкиндүү кадам жасап, кээ бир барбачу жерлерге барып, ошол жердин маселесин чечип атасыз. Өзүңүздүн деле көзүңүз жетип турат, сиздин айлана чөйрөңүздөгүлөр кандай иштеп атканын. Менин көз карашымда бардыгы сиздин оюңузга каршылыгын көргөзүп атат. Себеби ушул курултайдын эмне болуп атканын дагы толук кандуу билериңизге мен көзүм жетпей калды. Ошону толук билип, толук көз карашыңыз менен өзүңүз кызыгып көрүп, эмне нааразычылык болуп атат курултайчылардын тиги Жогорку Кеңешке деген анализди жүргүзүшүңүздү өтүнөм. Бирок мен ойлойм, сиз ушул өзүңүз чыгарган курултайдын жобосун аягына чейин алып барасыз деп. Эгер алып барсаңыз, менин көз карашымда көп элдердин колдоосун аласыз. Эгер ушуну Жогорку Кеңештин тилин алып, жанагы жаныңыздагы абыкей өңдөнгөн чала сабаттуу, билимсиз аксакалдарды уксаңыз, анда көп колдогон адамдарыңыздан айрылып каласыз. Ошону мен сизди айрылып калбашыңызды тилер элем. Наоборот, колдоо табышыңызды каалар элем. Ошонун негизинде бул курултай маселесине бир көз чаптырып, же болбосо ушул курултайдын демилгечилерин, могу жердеги элдерибиздин жоон тобу болбосо дагы
кабыл алып, ойлорубузду, пикирибизди угушуңузду өтүнөр элем. Сизге биз эл тарабынан, курултайчылар тарабынан чоң колдоо болуп турат. Ошол колдоону сактап калышыңызды мен көлдүк катары, бир тууганыңыз катары, агаңыз катары тилер элем, каалар элем. Себеби бизге дагы сиз туура эмес код жасап, туура эмес багытка кетип калсаңыз, башка региондогу бир туугандарыбыздан сөз тийип калат. Ошон үчүн сөздү тийгизбеш үчүн намыстуу, акыл эстүү, ар намысыңызды бекем кармап, духуңуз менен, рухуңуз менен ушул курултай мыйзамын аягына чейин чыгарарыңызга мен ишенем. Жана элге рух берип атам. Биздин президент ошону жасайт, эрки бар, барат деп. Ошол биздин ишеничибизди туура кабыл алып, бизди уят кылбай ушул чечимге келериңизди мен көзүм жетип турат. Себеби сизди жакындан тааныйм. Комиссар болуп жүргөн кезиңизден, бала кезиңизден бери эмне деген кишинин уулусуз, эмне деген толкуган, толкундуу көлдүн кулунусуз. Бир жакшы толкуп коюшуңузду көл элинин атынан өтүнүп кетер элем. Саламатсыздар. Мен Абдурасул Оралбек, Кочкор районунан. Биздин бул жерге келип, сиздерге кайрылуубуздун себеби ушул акыркы Жогорку Кеңештердин депутаттарынын курултай мыйзамына кылган мамилесинен кийин болуп атат да. Бул курултай маселеси Конституцияга кирген. Ошол эле учурда жобосу кабыл алынсын деп иштелип чыгып берилип аткандан кийин депутаттар эсине келип атат. Эгерде депутаттар буга чейин өзүнүн милдеттерин так аткарганда бул маселе көтөрүлбөйт эле. Буга чейин аткарбай коюп, жооп бербей кылган иштерине мына буга чейин 5 жыл парламенттик республикада башкарып көрүштү. Эч депутаттардын колунан келген жок. Андан кийин качып кетишти, анысын унутуп калышты. Анан бүгүн курултай болсо, бул дагы курултайдын делегаттары эл катарынан. Бирок Жогорку Кеңештин депутатынын айырмасы акчасы жок шайлангандар. Анан азыр ошо акчасы менен шайлангандар, акчасы шайлангандардан коркуп, бизге мындай кылат экен деп вето коюп, канат куйругун кыркып туруп, баланын оюндай кылып, бир күнчү келип кетчү курьерга чейин жеткиргенге аракет кылып атат. Бул мамилеси менен мен ойлойм, наоборот Жогорку Кеңеш тараш керек. Ушул өзүнүн Конституцияга кирген законун кайра колдой алып, аягына чыгара албагандан кийин чала сабат депутаттар алар кетиш керек. Акчалы менен келгендер, акчасыз келгендер келиш керек экен, билимдүүлөр. Анан ошондон суроо жаралып атат да. Алар өзүнүн кылгандарына жооп бербейт. Буга чейин жооп да берип келген эмес. Керектүү өздөрүнө керектүү закондорду кабыл алат. Элге жаккан законду кабыл алганда качып кетишет, кворум кылышпайт. Эмнени көрбөй атабызбы? Анан ошондуктан алар азыр курултай институттук ишине өркүндөтөлү деген учурда алар каршы болуп атышат. Ошондуктан мен айтарым президентке мурун сунуш кылынган 22 беренеден турган жобону кабыл алыш керек. Кабыл албаган күндө президент вето коюп кайра кайтыш керек. Эми бул жерде эки жак болуп калды. Же Жогорку Кеңеш макул болуш керек, же болбосо кетиш керек. Же болбосо президент сунуш кылды өтүш керек, же болбосо президентке да ошондой мамил болуп калат да. Ушундай болуп калат да. Анан ушуну так чечип алсак, ошого баратат да. Ошон үчүн ушуга вето коюп туруп, кайра иштеп чыгып, кайра сунуш кылыш керек. Мындай бир орток мамиле таап туруп. Ошол мен айтам. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Күсөгөнүм Саадатбек, Бишкек шаарынан болом. Жогору жакта биздин коллегалар айткандай, Жогорку Кеңешке өтө наразычылыктар акыркы күндөрдө биздин курултайчылардын арасында өтө көбөйүп кетти. Чындыгында мындайды биз курултайчылар күткөн эмеспиз. Биз ойлогонбуз, бул Жогорку Кеңеш менен тыгыз иштешип, биздин республикабыздын өсүү өнүгүшүнө баягы кызматташ болобуз деп. Бирок тескерисинче биздин Жогорку Кеңеш бизди альтернатива көрүп, бизден өкүлчүлүктү талашып аткан сыяктуу булар бизге каршы мненияларын көргөздү. Өзүңүздөр уктуңуздар, мына 22 статьядан турган пункттардын баарынын кескилеп отуруп, Жанар Акаев телевизордон бакыйып туруп айтты. Мына булардын канат куйругунун баарын кесип койдук. Эми булар келип кетип, ошол жерден баягы чайын ичип, сүрөтүнкө түшүп алып туруп кете берсин деп. Бул эмне жалгыз эле курултайчыларды шылдыңдаган жок, бул жалпы карапайым элди шылдыңдаган болду. Жалпы элдин колу бутун кесип, жумуру кылып койдук.
деп мына ошол жерде мыскылдаган сыяктуу болду. Бул жерден дагы президентибиз өзү 22 пункт менен курултайдын функциясын толуктап атса, анын баарын кескилеп атат, президентке да каршы сөзү болду деп эсептейм. Анан дагы бул бир пунктунда мындай деп атат: жергиликтүү курултайчылардын эмне кереги бар? Алар ал жерде болбош керек дейт. Жергиликтүү курултай деген бул шайлоо системасына биз кирбейбиз. Жергиликтүү курултайчылар булар жерлеринен, айылдардан, райондордон шайланып келип, анан ошолор ичинен тандап туруп, анан республикалык курултайга шайлоо жүргүзөт. Анын ичинде функциялар бар. Жергиликтүү курултайчылар айыл өкмөттөрдү, акимдерден отчетун алып, аларга баа берип, алардын иштөө мүмкүнчүлүгүн андан ары улантуу же улантпоо тууралуу. Анан бул жерден курултайчылар баа берүүчү болуш керек, сунуш берүүчү орган болуш керек. Анан жанагы иштеген иштерине көзөмөлдөөчү орган деп айткандан коркпош керек. Ал элдик контролдон эмне үчүн адам коркуш керек, эсли жакшы иштеп атса. Мына ушундай жерлерден биз эки жаат болуп калдык. Биздин жогорку кеңеш бизден өкүлчүлүктү талашып аткан мааниде ошондой кетти. Мен түшүнүгүмдө жогорку кеңеш булар мыйзам чыгарыш керек, мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөш керек. Чарба иштерин мына биздин курултайчыларга окшогондорго калтырыш керек. Алар алагды болбош керек бул иштер менен. Мына биздин оюбуз ушундай да. Биз ушул Чүй областын өкүлүбүз. Мына атайын ушул эмне кечээ биз чогулуштук. Бүт райондун, Кыргызстандын баардык райондору чогулуп туруп, анан ошол жерде чечим чечкенбиз. Ар бир область өзүнчө кайрылсын депчи. Мына ошол биз дагы Чүй областынын атынан кайрылып атабыз. Эми биздин ушул эмне биз өзүбүздүн жеке оюбуз бул жерде айткан жокпуз да. Биз чогулуштарда мына азыр ушул жерде айтылып аткан сөздөрдүн баары бул тиги эмне түп тамырын айылдан баштап, мындай айткан жөнөкөй карапайымдын эмне сөздөр мо азыркы биз айтып атканчы. Элдин биздин сөзүбүзүн жеткире турган бир гана ушул жолубуз калыптыр. 5 жылда бир жолу биз эл бийлик үчүн, шайлоо үчүн эле керек экенбиз да, мында карап көрсөкчү. Элдин нааразычылыгы азыр ушунда эле да. Биз аларды шайлайт экенбиз, болду. Биз эмки шайлоого чейин биз кереги жок экенбиз да. Эмки шайлоого чейин кереги жок экенбиз да. Булар бийлик бутактарына биз азыр суранганыбыз Садыр Нуркожоевич эмне ошол демилгеси менен кичине болсо дагы элге кандай болсо дагы бир укуктарды, мыйзам негизинде кандай бир укуктарды берип туруп, эл өкмөт менен бийлик менен чогуу биргелеше, кол кармашып, мына өзүбүздүн өкмөтүбүзгө кызмат кылыш үчүн эле да. Башка жок бул жерде эчтекечи. Анан биз азыр жогорку кеңешке мына айтып берет элек. Биз эл силерди шайлагандан кийин силерди кайра артка тарта албайт экенбиз да. Азыр биздин юристтерибиз, өзүнүн юристтерибиз бар, жолдорду издеп атканбыз. Кантесе мисалчы, юристти мисал парламентти шайлагандан кийин кайра ошол парламентти мисал артка тарта албай, балким бизге жакпаган бир депутат болуп калса, ал жаман иштеп атса, же биз анын коррупциондун бир схемаларын көрүп атсак, ага мындай айтканда мыйзам эчтеке иштебесе, биз эл өзүбүз аны алып чыгып, мындай бизге ошол жеңил процедуралар керек болуп атат да. Биз эл дагы мындай айтканда өзүбүздүн катабызды, мисалы депутаттарды шайлап алдык, же дагы бир нерселер шайлап алып, өзүбүздүн каталарыбызды кайра өзгөртүп койгонго жакшы жагына. Бизге ушундай жолдор керек да. Биз жергиликтүү бийликтер менен иштешкенге бизге дагы ушундай жолдор керек да. Бул курултай президенттин демилгеси менен ушуга жол ачып берген да. Биз кадимкидей жергиликтүү бийлик менен иштешкени, жергиликтүү мындай аймактар менен иштешкени, жана ошолорду көзөмөлдө биз алардын бюджетине, алардын иштерине эмес, биз жергиликтүү курултайда өзүбүздүн көйгөйлүү маселелерине көңүл бурулуш үчүн эле эмне ошол максат менен келгенбиз да. Ошол көйгөйлүү маселелерге көңүл бурулсун, жана ошол маселелер чечилип баштасын да. Ошол чогуу иштешкен, ошол эле максат болчу бизде баарыбыз. Алардын бюджетине ийгилишип, алардын мынтыка жакшы жаман дебейчи. Эгер кайсы бир жергиликтүү бийликте чын эле жаман иштеп атса, же коррупционный схемаларды түзүп атса, биз как көзөмөлдөөчү орган, балдар. Көзөмөлдөөчү орган барып эле бир эки сөз айтып эле мындай айтканда, муну өйдө жака жеткирип, баа бергенге. Мына биздин максат ушу болчу да. Бизге ушул нерсени Садыр Нуркожоевич жол ачып атканда, биз баарыбыз ойлогонбуз. Что мына биздин калообуз бир эле, Садыр Нуркожоевич. Мына азыр сизге эле калоо, азыр ушул жерде баарыбыздын кыргыз элинин жалпы калоосу бир эле да. Бизди ошол бийлик бутактарына сиздин демилгеңиз менен ошол мыйзам өтүп бараткан, кандай сиз каалагансыз, ошондой эле өтсүн. Бул өтө чоң бир пайда алып келет элибизгечи. Ушул биздин калообуз. Саламатсыздарбы? Мен Бакыт Боталиев, Нарындан. Бул курултай мыйзамына карата депутаттардын кылган мамилеси, курултай мыйзамын өздөрү депутаттар айткандай канат куйругун кесип, колу бутун кесип кабыл алынышы
Бул депутаттардын жана калк айтса да калп айтпайт деген сөз эске келет экен да. Себеби мына эл айткан сөзү чындыгы улам далилденип отурат. Бул депутаттар шайлоодо эле эптеп шайланып алгандан кийин бул депутаттар өздөрүнүн бизнесин, өзүнүн жеке кызыкчылыгын гана коргош үчүн жогорку кеңешке жанталашып шайланышат экен деген ой бул бекемделип отурат. Бул курултай мыйзамына, курултайга каршы туура эмес жасаган депутаттардын иш аракеттеринин негизинде. Анан айтат элем, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу калайык калк кыргыз элим, бизге ушунча 90 депутаттын кереги барбы? Мен айтат элем, урматтуу кыргыз элим, депутаттардын санын кыскартуу боюнча референдум өткөзүүгө кол топтоп баштайлы. Бизге 90 депутаттын кереги барбы? Ар бир 90'дун эле аркасынан ээрчиткен командасын эле алалы. 2ден консультанты, 2ден жардамчысы, жана башка дагы эмне деген бюджеттен акча мына ушул депутаттарга кетет. Ооруп калса дагы бюджеттен төлөнөт. Эс алганы да бюджеттен. Бюджет деген эмес, бул элдин төккөн налогу, элдин маңдай менен тери менен тапкан акчасы. Ошолордун эсебинен мына 90 депутат бизге кереги барбы? Урматтуу калайык калк кыргыз элим, урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул референдумга барып, депутаттардын санын кыскартуу боюнча жалпы кыргыз эли көтөрүлүп чыгышы керек. Бизге 90 депутаттын кереги жок. Ашып кетсе 45 же 35 депутат эле жетет бизге. Саламатсыздарбы, мекендештер. Биз Ысык Көл району, Байгубатов Эркин атым. Бул жерде жогорку кеңештеги депутаттарыбыздын ушул баш мыйзамда жазылып турган законго каршы болуп аткандары элге түшүнүксүз болуп, көпчүлүктүн наразычылыгын жаратып атат. Эмне себептен баш мыйзамда көрсөтүлүп турган законду, эл үчүн иштей турган законду колдобой аткандары түшүнүксүз болуп атат. Бул жерде биздин жогорку кеңештин депутаттары жогоруда айтылгандай эле бир 5 жылга шайланаарда эле элди аралашат экен, элдин жүгүн көтөрүп беребиз, элдин мүдөөсүн жеткиребиз деп сөз беришет дагы. Ошол бойдон эле жок болуп атат. Муну 30 жылдан бери эле көрүп келатабыз. Эми ушунда биздин ишеничибиз урматтуу өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевичке эле болуп турат. Анткени башта өзү демилге көтөрүп, ушу эл тарабынан дагы бийлик башчыларына, жергиликтүү бийликтин башчыларына көзөмөл жүргүзсө эмнеси жаман деп биз ошол өлкө башчыбыздын ошол сөзүнө ишенип, элдин көбү кубанып ушуну күтүп атты эле. Мына тилекке каршы ушул экинчи окуудан жакын арада эле кыскартылган 22 беренеден турган жобону 15 беренеге түшүрүп кабыл алып коюшту. Эми 3-чү окуудан өтөт. Анан эми деле оңдоп толуктоого мүмкүнчүлүк бар. Эл үчүн болгон ушул иштерге каршы болбой эле коюшса болмок. Биздин ушул депутаттар өзүлөрү 49 жылга шайланышты беле, же 100 жыл башкарышабы булар. Мындай элдикке эле көзөмөл болмок. Мен бир мисал айта кетейин. Бизде Ысык Көл районунда ушул курултайга келип катышкандан кийинки элдин жазып берген 3төн орчундуу маселелеринин аткарылышы боюнча Ысык Көл районунда ошол иштер жүрүп жатат. Биздин район башчыбыз, акимибиз болгон кол алдындагы иш башкармалыктардын бардыгын чогултуп алып, кимисине тиешелүү болсо ошолорго мына жооп бергиле, канча убакытта аткарылат, кандай жол менен аткарылат. Ошол иш-чаралар жүрдү. Биздин район башчыбыз ал боюнча жакшы иш алып барды. Ошондой эле окшош бир мисал Жети Өгүз районунда да күбө болдук. Жети Өгүз районунда район башчысы, акими 12 айыл өкмөт башчысын чогултуп алып, кайсы жетекчиге эмне тиешелүү иш болгон болсо, ошонун бардыгын баланча ишти сенат карасын, тигил ишти сенат карасын деп ар бирине эл көзүнчө
дайындап ушундай иштер жүрүп атат. Анан ушул жогорку кеңештин депутаттарынын ушул кылыгына түшүнбөй жатабыз. Бул жерде бир элдин оюн билгизип жатабыз да биз бул курултайдын башчылыгына тургандар бир кызмат сурап өзүнүн кызыкчылыгы үчүн жүргөн жери жок бул жерде. Болгон элдин үмүтү Садыр аба сизде эле калды. Жогорку кеңештин жүзүн эл билди кандай экен. Булар эми кайра эле убактылары бүткөндөн элди кандай жүз менен кыдырышат, дагы шайлагыла, дагы силердин ишиңерди аткарабыз деп кандай айтышат түшүнүксүз. Эми бул элдин шайлаган делегаттары бул жерде же айлык сурап, же өзүнө кызмат сурап жүргөн жерлери жок. Бул жерде болгону гана иштебей аткан жетекчилерди элге билгизип, же болбосо жогорку бийликтегилерге билгизип туруу гана функциясы болмок. Ошону урматтуу Садыр аба өзүңүз көзөмөлдөп ушуга аягына чейин толук өзүңүз жардам бербесеңиз жогорку кеңештин депутаттарынан эл түңүлдү. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу делегаттар, депутаттардын санын кыскартуу боюнча референдумга кол топтойлу. Гүлжан айым, ушу Назар Ньюс сайты ушу региондордон келген биздин мына элдин үнүн жеткиребиз деп келген өкүлдөргө ушундай мүмкүнчүлүк түзүп аткандарыңыздар үчүн чоң рахмат. Анан дагы сизди мына өзүңүз айтып атасыз жогоруда. Канча жылдан бери билем деп. Бул курултай идеясы негизи башталганы 25 жыл болгон экен. Мен 13 жылдан бери ушул идеяда жүрөм да. Эмне үчүн өзүн жыйынтык чыкпай келе жатканы бул конституцияда көрсөтүлгөн менен бул курултай толук кандуу иштеш үчүн мындай конституциялык мыйзам кабыл алыныш керек да. Мына 2010 жылдан бери ушул мыйзамды кабыл алып бергиле деп курултайларды өткөрүп аракет кылып келе жатабыз да. Ошондон бери жогорку кеңеш бүт тосуп келатат. Мына алып айтсам 2010 жылы 5-чакырылыштагы курултайлар ушундай эле өзүңүздөр көп болгонсуздар, курултайлар өткөн, областтарда өткөн, бир окуудан кабыл алып туруп таштап коюшкан. Мына ошо кезде жергиликтүү курултай бар болчу. 5-чакырылыш кабыл алганда. Андан кийин алар ошо боюнча таштады, элдин демин суутту. 6-чакырылыштагы депутаттарга дагы кол топтоп өткөргөнбүз. Ушул мыйзамды кабыл алып бергиле деп. Мыйзам кабыл алыш үчүн 10 000 кол топтош керек, биз 13 000ден ашык кол топтоп бергенбиз. Анда дагы кабыл алабыз. Анда Сооронбай Шариповичтин убагы болчу. Депутаттар менен жолугуп, президент менен жолугуп, ушундай демилгечилердин жыйындары болгон, дагы калып кетти да. Мына акыркысында дагы конституциялык кеңешмеге курултайчылардан кирип, мурункуга караганда алда канча жогорку деңгээлге көтөрүлүп 5 беренесине кирген да. Ошо 7-чи беренесинде так көрсөтүлүп турат. Курултай бул коомдук өкүлчүлүктүү жыйын. Курултай бул сунуш, кеңеш, байкоочу жана коомдун өнүгүүсү боюнча өздөрүнүн багыттарын берип турат депчи. Негизи азыр өзүңүздөр да уктуңуздар, эл тарабынан дагы көзөмөл керек деген талаптар болуп атат. Бирок ошол баа берүүчү деген бир сөз, эки сөздү киргизе албай койгонбуз. Эгер баа берүүчү дегенди конституцияга жазганда элдер отчетторун алып баасын бере алмак эмес, бере алмак да. Бүгүнкү күндө ошо сунушубузду эле берели, иштешели, мына ушу мамлекеттин өнүгүшү үчүн кызмат кылалы деп бир тыйын сурабай, ушинтип элдин үнүн бүгүнкү күндө жогорку кеңеш укпай жатат да. Ал эми алып айтсак бүгүнкү мыйзам боюнча жогорку кеңештин мамилеси элди мазактап, шылдыңдап койду да. Эл ошого өтө намыстанып, барданып калды. Жанар Акаевдин жана колубутун кесип сүрөткө түшүп алып кеткиле деген өтө катуу тийди да. Бул эл өкүлдөрүбү же эл душмандарыбы деген суроо жаралбай койгон жок. Мына бүгүнкү күндө ошо жогорку кеңештин экинчи окууда кабыл алган мыйзам жыйынтыгын айтсак, бул жерде бир эле күндүк курултай болуп калды. Жана жергиликтүү курултайлар жок. Мына жерлерде
Эми ошону карабайсыздарбы? Ким тандайт, ким бекитип берет? Жергиликтүү курултайларды өткөрүп делегаттарды бекитип берип атканда эми кандай болот бул жердечи? Бул депутаттардын түпкү саясаты бул курултайды дискредитация кылып, бир 2 жолу 3 жолу курултай өткөрүп туруп жок кылуу саясаты деп түшүнүп атам да. Курултай бул эмнеге алып келди бизде? Биринчи ынтымак алып келди. Мына азыр бүгүнкү күндө абадай, суудай керек болуп турган. Мына азыр биз ошо Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен өткөн курултайда Кыргызстан бириктик деп айтсам жаңылышпайм. Мына баарыбыз бири-бирибиз менен байланышып турабыз бүгүнкү күндө. Кече ошо бардык региондордон, райондордун төрагалары келип өздөрүнүн сунуштарын беришти. Биринчи ошол депутаттардын ичинен 8 депутатты кайра чакыртуу маселесин көтөрүп жатышат. Ошолорду биздин да юристтер бар, жеткиликтүү. Мыйзамды карасак кайра чакыртып алуу мыйзамы жок болуп жатат. Бирок биз өздөрүнөн угалы деп бүгүн эртең борбордук шайлоо комиссиясына ошо 8 депутатты кайра чакыртып алуу боюнча кайрылууну беребиз. Жана жогорку кеңешке беребиз. Кайсы мыйзамдын негизинде кайра чакыртып алсак болот. Жана шылдыңдагандары боюнча жогорку кеңеште этика комиссиясы бар. Ага да кайрылабыз. Булар кечирим сураш керек, элден чөгөлөп кечирим сураш керек. Жана элдер бүгүнкү күндө көпчүлүгү түшүнүп калды. Негизи конституцияны өзгөртүп, элдин көзөмөлү керек. Себеби бул жерде мына 30 жылдын ичинде эч бир жоопкерчилиги жок. Бийлик башкарды деген талаптар коюлууда да. Биз ушул жогорку кеңештин депутаттарына болгон нараазычылык жана айрым арасындагы туура эмес сүйлөгөндөрүнө башта ушу чакыртып алуу мыйзамы болгон экен. Бирок азыркы учурда бул жогорку кеңеш өзүлөрүнүн эле буту башын карап иштеген адамдарга айланып калышыптыр. Анткени биз туура эмес сүйлөгөндөрүн чакыртып алууга закон барбы десек, өзүлөрүнө кайрылыш керек экен. Анан бири-бирин булар коргогондон башка деле иш кылбайт экен. Кантип бирөөсүн сүйрөтүп иймегеле арасынданчы. Башка буларды карай турган мындай, булардан жогорку мындай койгула деп тизгиндеп кое турган эч ким жок экен да, булар өзүлөрүнө ылайык закон жазып эле иш кылгандан башка иштешпейт экен.